Тайзи цуань бул Кытай элинин өнөрү болуп эсептелет. Кыскача тайзи деп койсо болот. Тайзинин түрлөрү көп абдан. Бүгүнкү көрсөтүлүп аткан көнүгүүлөр булар базалык көнүгүүлөр деп койсо болот. Негизинен тайзи цуань 5 аспекттен турат. Философия, ден соолук чыңдоо гимнастикасы, цигун терапия деп коет, же болбосо цигун деп айтса да болот. Философия. Анан бул тайзини мүмкүн болушунча эртең менен ашкан жакшы. Эртең туруп. Эртең турган Кытайда 200 миллиондон ашык адам тайзи менен машыгышат экен. Анан бул тайзини мындай кабыл алыш керек. Азыр бүгүнкү күндө мекенчилдик абдан өсүп өркүндөп аткан кез, бул бирөөнүн башка элдики экен деп мындай түртүп койбостон, ден соолукка пайдалуу жагы абдан көп, ошон үчүн кабыл ала бериш керек. Бул электр энергиясы менен математиканы кабыл алгандай эле түшүнсөк болот. Ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Батыштын илимпоздору, дарыгерлери тайзи цуаньды же тайзини мынтип айтышат, муундардын көнүгүүлөрү деп айтышат. Анан баш атында бул жоокердик искусство болчу. Ден соолукту абдан бекемдеп, анан чыңдап, анан анча-мынча бир күчтүү соккуларга дагы туруштук берген, ички органдары дагы абдан бекемдешкен да. Бүгүнкү күндө болсо бул гимнастика катары абдан популярдуу. Японияда дагы, Кореяда, Европа өлкөлөрүндө, Канадада эртең менен чыгып алып көнүгүүлөр жасап адатка айлантып атышат. Биздин Кыргызстанда деле абдан өнүгүп калды буюрса. Бул көнүгүүлөр, мына азыркы көрсөтүп аткан көнүгүүлөр, булар омуртка тутумдары үчүн абдан пайдалуу. Ошондой эле муундарга, чыканак, ийин, билек, жамбаш, же болбосо тизе, кызыл ашык муундарына абдан пайдалуу. Кээ бирки окумуштуулар бүгүнкү күндө тайзини омуртка аралык грыжа ооруларына каршы дагы колдонуп атышат. Остеохондрозго абдан пайдалуу. Башка көнүгүүлөр, мисалы физкультураны айта турган болсок, ал физикалык көнүгүүлөр деп койсо болот. Анткени ыйынып, денени чымырткантып аткарат. Ал эми бунун тайзинин айырмасы бул психофизикалык көнүгүүлөр деп айтса болот. Анткени терең дем алуу менен аң сезимди ошол көнүгүүгө коюп, анан медитативдүү абалда, же болбосо психика абдан тынч болот. Ошондой тынч абалда ушул көнүгүүнү аткара башташат. Абдан жакшы жактары стрессти жакшы чыгарат, депрессиядан арылтат, ички органдарды жөнгө салууда абдан натыйжалуу. Анан Кытайда 100дөн ашкан кишилер бар ушул тайзи менен машыккан. Өмүрдү узартууга дагы абдан чоң салым кошот деп эсептейм.